Dünya çempionatı ошентип кимдер жаңырып өттү. Эми курама команда Жейил Кожо 20-номер, Эрнис Батырканов, Гүлжигит Алыкулов, Мусабеков, Азим Асырфов, Атай Жумашев, Сагынбек Мамыралиев жана башка футболчулар ойномокчу. Испанияда Мората, Торрес, Дани Олмо, Лопес, Педри, Родри, Робин, Нормат, Давид Рая, Дани Виван жана Ямал азырынча жок экен. Балким Ямал запаста отурат. Эми чыкса керек. Анда эмесе футболду дүйнө чемпионаты достор биринчи болуп Кыргызстан курама командасы баштайт. Ахматов Мусабековго берүүдө. Кайра Ахматов ойноп атат. Мусабеков, Ахматов, Азаровга берди. Азаров Жыргалбекке чыгарып берди. Жыргалбек дароо эле Жумашевга алтын көстө чурка дегендей чыгарып берди. Топ испандарда. Куриела топ менен Педри. Ой, бул жактан ойлош керек. Педри өтө кооптуу. Ой, караңыздарчы, бул жактан Педри түрүктарды жазып атат жана Кыргызстан курама командасы топту алды. Кайрадан алдырып койду. Педри топту. Бул жактан судья эреже бузду деп Педриге карай Жумашев эреже бузуптур. Андыктан айыптан сокку узатат жана көтөрүп берүү бар. Ой, Педри, Торрес эмне кылат экен? Ой, Фернандо Ферран Торрес ошентип 14-мүнөттө гол киргизип койду Кыргызстан курама командасына. Бул өтө өкүнүчтүү. Бирок ошондой болсо да үмүт бар. Туугандар, бул дүйнө чемпионаты. Үмүттү үзбөш керек. Караңыздарчы, бул жактан Педри кандай гана топ үчүн күрөш жүргүздү. Эсеп 1-0. Кайрадан Кыргызстан курама командасы баштайт. Кожо топто Темирлан Мусабеков кимге чыгарып берет? Азаровду тапты. Азаров Жумашевди тапты. Атай Азимге чыгарууда. Бул жактан кайрадан эреже бузуу катталды. Бул жолкусунда Педри эрежени бузуптур өзү. Азаровга карай өтө кооптуу ойноптур. Анда эмесе топ Азаровда, чыгарып берүү бар. Жана Кожого келди эле. Кожо артка Мусабековго берди. Мусабеков бул жактан ой, Мусабеков. Ой, Фархат Мусабеков. Караңыздарчы достор, кандай гана ыңгайлуу учур келди эле. Фархат Мусабеков, караңыздарчы, бул жактан судья калыстары токтоткон жок эч кандай. Жана оң бутка алып ушундай бир жакшы сокку узатты. Дарбазаны көздөй болгону бир аз тамайлык жетишпей калды. Топто кайрадан испандыктар. Педри, Виван Куриеланы тапты. Куриела, Ферран Торрес билесиздер, өтө кооптуу ойнойт бул футболчу. Ойлош керек. Кыргызстан курама командасынын коргоочулары бул оюнда өтө мыкты көрсөтүш керек өзүлөрүн. Жана Куриела, караңыздарчы, бул жактан эмне гана кылып атат. Куриела көтөрүп берүүдө. Ой, Мараттага берди эле. Марат аз жерден экинчи кабаттан сокку узатып эсепти 2-0 кылып кое жаздады. Ойлош керек. Мыкты Алыкулов Кожону тапты. Мусабеков, Батырканов, кайрадан Мамыралиев четте.
Мамыралиев қараңыздаршы, Қожоны тапты. Қожо, қана Қожо. Қожо, біздің Қожо, Қожо. Қараңыздаршы, қандай жақсы кіріп барды эле, достар. Жоэл Қожо! Қараңыздаршы, Жоэл Қожонун топту өзүнө алып иштешин караңыздарчы. Кайрадан мына кайталоодон көрөбүз. Сол бут менен кандай бир чеберчилик менен сокку жасаптыр, дарбазаны көздөй. Аз жерден эсепти теңеп кое жаздады. Бул өтө жакшы оюн болуп атат. Анткени туугандар билебиз, Испания бул дүйнө чемпиондору аталган курама команда. Дүйнө чемпионатына бир топ чыгып жүргөн жана Маратта соккун узатты. Ой. Токотаев өз ордундагы Азамат Жыргалбек, Кайрат Жыргалбек топ менен Атай Жумашевди тапты. Фархат Мусабековго берүүдө. Мусабеков Алыкуловду тапты. Ошентип туугандар биринчи тайм 1-0 эсебинде бүттү. Анда эмесе экинчисин күтөбүз. Ошентип экинчи тайм башталды. Эсеп 1-0. Бул өтө деле кооптуу көрсөткүч эмес. Дагы үмүт бар, аракет кылса болот. Ой, топту алып койду, караңыздарчы. Өтө жакшы экинчи таймга, экинчи жарым мүнөткө жакшы даярданып келген окшойт. Кыргызстан курама командасы жана Мараттага топ келди. Ой, Токотаев. Азаматсың Токотаев, караңыздарчы. Мараттанын бул өтө кооптуу соккусун тозуп үлгүрдү. Ой, чеберчилик. Биздин дарбазачы Азамат өтө чеберчилигин көрсөтүп атат бул жактан. Педри экинчи кабатка көтөрүп берет жана бул жактан ой, Азамат. Батырканов топту алууда. Азаров, Жыргалбек, Батырканов, кайрадан Батырканов. Не кылат болду экен? Ой, бул жактан Батырканов жакшы бир коз көрүнүштөрдөн көрсөтөйүн деди жана Педри эрежени бузду. Алда өтөйүн деген экен Батырканов. Азамат бул жолкусунда Педрини сөз менен эле эскертти. Азим Азаров чыгарып береби? Козубаевга берди. Козубаев кайрадан испандыктарда топ. Урматтуу көрүүчүлөр, бул дүйнө чемпионаты. Лопес топ менен ой Азамат Мусабеков гана Кожого чыгарып берди эле десек, бул жактан Испаниянын дарбазачысы өтө шамдагайлык кылып топко биринчи жетип үлгүрдү. Дани Олмо көтөрүп береби десек, ой. Бул жактан эмне болуп кетти я? Дани Олмого каршы биздин коргоочубуз бир аз Мамыралиев бир аз кооптуу ойногондой көрүнөт. Жана ошентип өтө кооптуу жагдай. Дани Олмо топто ой абайлаш керек. Азамат жакшы коргонуп атат. Биздин курама команда бул оюнга өтө жакшы өзүн көрсөтүп атат. Бул кетиште эсепти теңеп да коюшу мүмкүн. Токотаев Азамат Алыкуловго туура эле чыгарып берди. Караңыздарчы, тоо үчүн кандай гана күрөш болуп атат. Торрестен алып коюшту. Жыргалбек, Ахматов, кайрадан Ахматов, Кайрат Атайга берди. Атай
Фархат Мусабековду тапты. Мусабеков Алыкуловго, Көжөгөт Алыкулов Кожого, жана биздин Кожо эмне кылат болду экен? Ой, кандай гана оюн кызуу да, кызуу жүрүп атат. Дани Олмо, Торрес, жана Моратта. Марат да кантип биздин коргоочулардан өтүштү билбей койду, караңыздарчы. Коргоочулар азырмап Кожо топ менен жана Батыркановго чыгарып берүүдө. Батырканов ылдамдап баратат. Бул жактан эмне кылат экен Батырканов? Жумашевди тапты. Жумашев. Ай, алдырып койду Жумашев. Ферран Торрес топ менен. Караңыздарчы, бул жактан Азаров кандай гана каршылык көргөзүп атат. Азаров Ферран Торреске каршы коптуу ойноду деп калыстар оюнду токтотуп атат. Анда эмесе алмаштыруу болуптур. Батыркановдун ордуна башка оюнчу чыкты. Эрнис Батыркановду алмаштырышты. Кыргызстан курама командасы. Дани Олмо. Ой, Мамыралиев кандай гана өзүн көрсөтүп атат. Өтө жакшы көрсөткүч. Дүйнө чемпионатында мындай ойноо деген өтө жакшы. Караңыздарчы, эсеп 1-0 болсо дагы өтө жакшы көрсөткүч. Родриго Алыкуловго каршы кооптуу ойноптур. Козбаев топто жана көтөрүп берди, туура эле Кожого көтөрүп берүүдө. Бул жактан Кожону Кожо караңыздарчы. Дегенче болбой, урматтуу көрүүчүлөр, Испанияга дүйнө чемпионатында 1-0 гана утулдук. Бул групповой этап, дагы оюндар көтөрүүдө.